Баткен шаарынан болобуз. Ошол турак жай, келечек турак жай компаниясына 1 жыл мурда жазылган элек. Менин кызым Кутуз кызы Айгүл жазылган. Сабыр кылып күтүп турдук. Мына 1 ай мурда үй табыңыздар деп айткандыгынан 1 ай үйдү аяк менен карап издеп, азыр үй таап, бүгүн үй алганга жетиштик. Ушул компаниядагы иштегендерге, директоруне, жетекчилерине баарына ыраазычылык. Биз эч буга каршылык сөз айтып, андай-мындай үйүбүздүн очереди келбеди дегендерди дагы анча эме кылган жокпуз. Сабыр кылып эле күтүп турдук, бирок жетти, жакшы. Азыр үй таап, үй алдык. Ушул рахмат. Бул кооперативди менин кыздарым ошол YouTube аркылуу дагы көрүп, телевизор аркылуу кулактандыруулардан угуп эле келгенбиз. Келген ошол боюнча жолугуп, кыскача маалымат алып эле күйөө балам экөө жазылышкан. 2,5 миллионго жазылганбыз биз. Башында 760 000 акча төктүк. Анан ар айда кичине төлөмдөрүн төлөп турдук. Башка эч нерсе акча төлөгөн жокпуз бул жерге. Ошол аркылуу ошол акчаларыбызды эсептеп, колубузга азыр 2,5 миллион толук сумма беришти. Жетпеген үй алган азыр кичине үйлөр кымбаттап кетиптир. Ошого байланыштуу акча жетпегендерин өзүбүз кошуп төлөп 1 комнаталуу үй алдык. Улан 2, адреси Улан 2 дегенде. Үй жаңы үй экен, ремонттору бардыгы жакшы, шарты жакшы. Жайгашкан жери да жакшы. 1 ай мурда уруксат бергендиктен издеп ошол жер жагып калып, ошол үй насип кылган экен. Бүгүн ошол үйдү алып атабыз да. 22 майда чалды. Өтө кубанычта болдук. Ошонон 1 ай убакыт берди. 1 ай убакыт берген себеби өзүңөр каалаган үйдү өзүңөр таап, документтерин келип бизге көрсөтөсүңөр деди. Биз издеп жаккан үйүбүз ошол үй болуп калды дагы. Алып келип юристтерге, нотариустерге бардыга көрсөтсөк, ал үйдү өздөрү текшерип көрөт экен, жакшы жагы. Барып документке талапка ылайык болсо, анан алып берет экен. Өздөрү биз менен кошо жүрдү, нотариус бала чогуу, үйдү текшерип көрдү, документи туурабы, туура эмеспи. Ошого карап, анан биз ошол үйдү жактырып алдык. Очередтерге эме болуп, бир аз тынчсыздануу болду, албетте болот экен. Бирок бир дагы кайрылып, ошол келечек турак жай компаниясына биз арызданып келген жокпуз. Себеби булар эл менен чогулуп, көп жерде жолугушуу өткөзүп, директор өзү баш болуп жолугушуу өткөздү. Ошондо дагы ынанып, ишенип турдук. Башка компаниялардай кылган жок да. Рахмат, ушул келечек турак жай компаниясына карап эле турдук биз. Ошо жетип калсын, эми үмүт менен үйгө очередке туруп атат депчи. Очередти телефон аркылуу көрүп турдук. Биринчи жазылганда 496 номер болуп жазылган. Бирок тез эле жылыш болгондо кийин январдан кийин жылыш болгону менен баягы зычуудан кийин бир аз токтоп калды. Анан кече майда келди да очередибиз. Сабыр кылып ушул келечек турак жай компаниясына биз ишендик. 1 жыл болсо дагы азыр убакыт тез өтөт экен, тез эле өтүп кетти. Ушул компанияга жазылыңыздар, кайрылып өздөрү менен жолугушуп, эми миллион акчаларды топтогучан кыйын экен. Бөлүп төлөгөнгө мен өтө жеңил деп ойлоп атам. Күйөө балам менен кызым Москвада иштеп, шаарда жүрүшөт. Ошолор кичине акча топтоп, эми дагы топтогучак деп силерди угуп келип жазылып, күйөө балам өзү шаарда иштейт. Ошо үй алам деп, анан жазылыпсам мага жеңил болот экен деп ошо кызым атыга жаздырып кетти эле да. Өзүм болбой калсам бул ала берет депчи. Ошол аркылуу мен апасы болом. Ошол жоктугуга байланыштуу өзүм келип, кичине кол кое турган жерлерге жардамдашып алып берип атабыз. Мен ушул жерде иштегендердин мындан ары да элдин ишенимине кирип, элдерге үйлөрдү берип, ошол жерде алган үйлөрү жакшылыктарга буйруп, жакшы үйлөрдө насип этсин. Иштегендерге да ден соолук, ийгилик каалайм.
Müzik